андагы көкүрөктөрү шамал жеп, туяктары жерди дүңгүрөтүп, кулактарын жапырып сейилдей келаткан аттарга канат бүтүрүп колдогон касиеттүү Камбар ат экен. Биз илгери ушундай түйүлгөн бирдиктүү күчтүү эл элебиз. Батыштын элдери бизди кентаврлар дешчи. Билем! Ошон үчүн өз атың өчүп, кентавр деп шылдыңдашат. Ачыгын айтчы, байке. Эмнеге күлүп урдап, түнү менен жин тийгенде чаап жүрөсүң? Кумарың үчүнбү? Камбар ата түшүмдө булутчулукка болуп, аян берди. Биз силерге атам замандан бүйрүбүз менен ташкындагы тоор суусуна чыгып, силерге канатташ, сырдаш жандык болуп берели деп келиптилер. Ажырагыз дос болуп, жер үстүндө жашар элек деди. Аян баласы болсо, өсүмчүл болуп, жаратылыштыкты калгандай пайдаланды. Менин жашыруум сырым бар. Мен жер суунун ээлери болгон кичинекей периштелерди көрөм. Илгери эч ким жок да. Алар менен аралашып ой бөлүшөм да. Исламда мунун капырчылык дейт. Ошого макалым жүргөнүм. Сен дагы аңколонуп кой да. Ошондой баары кол иштеп койшун. على السلاح هي على السلاح هي على الفلاح هي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Жазаласын деп талап кылам. Элди коюп өзүңөрдүн керетиңерди карагылачы. Кыргыз койбогон сакал, кийген кийимге ич кийим. Кыргыз деген муну жатарда кийген. Үй бүлөнү карабайт эле айдап жылдап даватта жүрөсүң. Катын, жагыңды жапчай. Домуңа. Эмне? Эгер билгиң келсе, кыргыздын кыздары эл башкарып, жоого чыгып, эл жерин коргогон. Туурабы? Тура. А силер аялдын бою башын чүңкөп, эл журттан коруп, көк мыя кылып салдыңар. Капталдан урган кара шамалды ырбай. Төчөрдүң. Оозуңду карап сүйлө. Оозума карабай сүйлөп атам мен. Дин менен адам тазалап. А силер болсо, динди курал кылып, кутуруп гана жүрөсүңөр. Çıkara! Ay! Tosta hayvan! Batım salam!